ушундай 10 кылып чыгарып койдум. Кет. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Сиздерге үйүңүздөрдүн ичинде мына чакан бизнес баштаганга даяр аппаратура сатылат. Ушуну сунуштап кетебиз мына. Ушул жердеги ушул устакебиз өзү ушундай аппараттарды жасайт. Керек баягындай керектүү жерлерин бияктан таппай калса, вот Кытайдан алып келдирет. Ушундай караңыздар. Үйүңүздөрдүн ичинде даяр бизнес курганга ушундай даяр бизнес сатылат аппараттарчы. Мына караңыздар, азыр мынау кумшекерди майдалап туруп бул жерге салдык. Азыр бул жака азыр көрсөтүп беребиз. Бул жактан азыр ушуну майдалай турганы мынаусу эмес, баягы бизде мешалка деп коет го. Мынтип аралаштырып туруп, кичине суудан куюп, нымдап туруп, бул жактарында дагы мындай аппараттары опшун, андан дагы майдалап ушул жактан салып чыгарып берсе, 10 кылып майдалап, андан кийин болсо бул жака салынат. Андан кийин азыр бул жактан көрсөтөбүз. Азыр кыска жардамыбыздан кийин сиздерге азыр видеону улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Билегибиз желбиреп 30 сотиктен 2 жер сатылат экен. Документтери бүт бардыгы жайында. Кадамжай району Ак-Турпак айыл аймагы Жаштылек айылынын арканы билесиздер. Аркадан бир аз эле жүргөндө 5 мүнөт ичкерде теп-тегиз жер. Мына караңыздар, суунун башы ошол үйдөн башталып, бул жагы болсо жакынап көрсөтөйүн. Ошол агыл бүткөн жер, мына кырын көрдүңүздөр, кырындай бүткөн жер. Ошол жерде болсо мына караңыздар, гиляс бак, граница болсо аз көрсөтөйүн. Мына шу гилястын кыры ошол бетон бүткөн жерден, мына бетон дубал бүткөн жерден ошондо мына гилястар кетет экенде, эки адам эки бөлүп алсачы. Бул жагы дагы өзүнчө сатылат. 3 миллион сом баасы кеми бар. Бул жагыда дагы мына бетон дубал куюлган дагы. Нар жакта ошол теректерден башталат. Мына теп-тегиз жер, мына теректерденчи. 3 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар, жер издегендер мына сонун жардамы. Кызыл китеби бар, документтер бүт бар жайында, талаш тартыштай эмес. Мына аластар үй салып жашай бересиздер. Мына бетон куюп коюптур. Чалыңыздар. Мына азыр салдык. Кумшекер деп коет бизде. Кумшекерди майдалап, ун кылып, азыр бул жактан чыгарабыз. Мунун формасы дагы ар кандай түрлөрү бар. Азыр бизге негизи печать кийбеди деп ойлобоңуздар, жөн гана көргөзүп берип атабыз. Ошондуктан печать кийбей эле мына салып жатабыз. Мына караңыздар, даяр ак кантар мындай болуп, сонун болуп, жүрөк болуп чыккан мына. Көрдүңүздөрбү? Бул анча-мынча мынау эмес дебеңиздер. Бул кир болуп, бозурайып чыгарабы деп көңүл бургаңыздар. Бул атайын биринчи чыкканда ушундай. Биз атайын мына көргөзмөгө ушунун ичинде эле калтырдык. Бул жагында болсо мына тазалары мына упаковкада уже магазиндерге заказдар кетип атат. Бир аз бозураак деп таң калбаңыздар, себеби өзүбүздөн Кыргызстандан чыккан шакардан жасалганы жакшы экен. Россиялардан келгендер аппак болот экен, көп магазиндер айтыптыр. Устаке? Мынау өзүбүздөн чыккан кант пайдалуураак экен дагы, ушудан чыгаргандык үчүн бир аз бозурайып, мына башка свет, ар кандай түрлөрү бар бул жерде. Төрт-бүрүчтүк, мындай жүрөк, мына жүрөктөр көзгө жагымдуу көрүнөт экен. Карасаңыздар мына. Сонун. Достор, биз көрсөтүп берип атабыз. Бул жакка салынды. Башкача формалары дагы бар экен бул жерде. Мына шу аппараттынчы. Ушундай кылып иш жүргүзүңүздөр. Башында эле сиздерге баасын айтып кетейин. Ушул полный турган турпаты менен аппарат ушу 150 000 сом эле болгон сатылат. Биз дагы ушундайларды жасап жатабыз. Азыр караңыздар, токтоп туруңуз. 150 000ге азыр караңыздар. Көбүнчө жаштар iPhone алып атат, караңыздар. Таң калыштуу үчүн мен көп угамда еще кредитке алат. Андан көрө мындай иштерди жүргүзүңүздөр. Азыр бизде магазиндер өнүгүп жатат, магазиндер ап кел деп атат. Буну чыгарып алып булакканды сата албай калам деген такыр оюңуздарга келбесин. Кана баштадык анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Достор,
такылдаганын бул жагын жабыштырбай калып. Мынакей. Мынакей ушундай туруп пресс деп жатат. О, мына кыймылдатпашын кармап туруңуз азыр мына. Тебейин. Бисмиллахиррахманиррахим деп. О, мына караңыздар мына. Ичинде нымы бар, бирок таптаза мына, каттык. Азыр кое туруңуз, бир фото коем алып алайын. Мунасын караңыздар мына, мунасын кармап көрүп атамын мына. Аз нымы бар, бул каттыгыча, куругуча. Бир аз кургатасыздар, азыр бул жака жаябыз азыр. Мына бизнеспи? Мына сиздерге мен да өзүм биринчи жолу көрүп атканыма байланыштуу аз толкунданып, өзүбүздө да ушундай бизнес кылса болот экен да деп караңыздар. Мынакей, кетти мынакей, азыр мындай кылып, акырын алабыз. Мынакей. Акырын алып туруп, так, мына караңыздар. Жая бериңиз. Бул жагын көрсөтүп турам мен ага чейин. Жая бериңиз. Мына мындай жүрөктөр көтөрүп чыгат экен, караңыздар, Технология бул жагы. Мынакей. Бул жагында болсо мына канттар. Мына таза болуп чыкты. Шок койт. Анча-мынчасы мындай сынып калат. Муну кайра алып туруп, кайра майдалап туруп, кайрадан бул жактан чыгарсаңыздар болот. Мына бизнеспи сиздерге мына. Басын сразу уктуңуздар мына. 150 миң сом. Кеми барбы же болушубу? Токтолгонбу? Токтолгонбу 150 миң сом. Себеби бирок караңыздар, кымбат экен деп эме кылмаңыздар. Мына аппаратты көрдүңүздөр, мына аппарат. Андан кийин болсо мына вот миксери, жакта майдала берет, мына караңыздар. Андан кийин болсо мына бул жерде мынанын ичине мынтип салып туруп, бул жактан шакарды майдалап ун кылып чыгарып берет дагы. Мына караңыздар мына. Бисмилла деп кана мен да бир көрөйүнчү. Мына көтөрөбүзбү азыр? Мына, о, караңыздар. Оң колдолайын, оң колдоп. Мындай сүрөт экенбиз. Мынакей. Как неме да? Заводта бул да караңыздар, кичи фабрика. Мынакей. Көрүнүп силерге? Көрүнүп да, мындай кылып коеюн. Жакшыраак көрүнөт экен мына. Дагы салайын, тегизейин же болот ушула? Мынакей. Токтома, мынактарды толгой калды, өзүнчө эле кызыгып калдым го мына. Мына караңыздар, ар бир жүрөкчөлөрү толду. Мына ошондо биринчи катары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болгондо 7ге 7 14. Канча үчтүк чыгат бир чыкканда? 64. 64 үчтүк чыгат экен мына караңыздар. Ушуну дагында мындай чоңураак кылып жасаштын айласы барбы устаке? Болот, а? Мынакей дагы да чоңураак кылып сиздердин эмеңиздерге карата жасап дагы беребиз. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Туруп азыр биринчи багын жабам, а? Ой, жагыдан экен. Мына бул жагыдан мында класстар дагы, о, оор темир экен. Муну кармап турам, а? Мына бул жагын тебет экенбиз мына. Ручной гана. Көтөрөйм дагы? Бир неме тазалайм же тазалабаймбы? Чыгарайын, а? Жок, бир дагы бир тейип көрөйүнчү, катуу. Деген неме экен да бул, баягындай пресс болот экенчи. Мынакей. Энди маны тебем. О! Полный тептимби? Мен азыраак саппын, а? Туугандар, меники баягындай экономичный болуп калды го, карасаңыздар. Бирок жакшы эле мына сонун болуп чыкты. Азыр колум менен көрсөтөйүн сиздерге. Мынакей чыкканын карасаңыздар, мына кантты. Мен жакшы пресс кыла албай койдум. Ошого аз бирөөсү мында катык чыкты да. Мынакей. Мына караңыздар. Өтө сонун. Жакшы. Азыр башынан да кылып көрөбүз. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, төмөндөгү телефон номерлерге жазыңыздар. Биздин Дарек Кадамжай району. Ушул жерде кайсыл жерден ала турган болсоңуздар, биз Кадамжай шаары эми алыстагылар ала турган болсо, кызыккандар болсо төмөндөгү телефон номерлерге чаласыздар эми. Көрөсүздөр, өз көзүңүздөр менен дагы келип көрүңүздөр. Мындан башкача дагы уже вот техникаларды чыгара баштадык. Ар бир көчө, ар бир баягы эме мисалы бир мынандай бир көчө ушуга окшогон кимдир бирөө мындай конфет чыгарса, кимдир бирөө дагы бир өндүрүш тармагын чыгарса, өзүбүздө ошондой жүргүзсөк болот. Мына азыр өзүбүздө баягы бийлик дагы аябай жакшы мүмкүнчүлүк берип атат го. Жаш ишмерлерге көп кысым жасабагыла, өнүксүн, өссүн дегендей кылып турабы, устаке? Устакебиз азыр
сөзгө азыраак болгондуктан мен өзүм эле сүйлөп койдум. Принципи баардыгын көрдүңүздөр мына. Анан кийин бул аппаратты токко сайып иштетесиздер. Только ток менен иштейт да. Кошумчалай кетиң дагы. Эмне айтасыз? 220 токко иштейт мыналар. 220. Дробилкасы, мешалкасы. Бул ручной. Бул ручной. Дробилка менен эле мешалканы иштетесиздер. Анан конфеттер магазиндерге оңой эле баягы кызыгышып алышып уже, а? Алып кел кылып. Насия пасия кылбай эле. Нак эле мынакей. Жакшы эле. Ошол туугандар ушундай аппарат көрдүңүздөр. Мына жүрөктөрү менен сонун болуп жүрөктөрү менен чыгып берди. Мунун азыр канча түрү бар азыр мына конфеттин? Азыр 2 түрү бар. 2 түрү. 4 штук менен жүрөк, а? Жүрөк. Башкачаларын дагы курса болот. Болот. Окей, бул жакта мына доскалары. Эми бул канча убакытта куруйт эми бул жайып болгондо? 1 сутка. 1 суткада. Мына ошол аралда полкалары ошол жерлерге жайылып, а? Мына ушул эмелери, мына аралыктар. Кой берсем болот да. Мына караңыздар, мына жерде ушундай полкалар экен дагы. Мына жерлерде мына пакет менен таптаза үстүгө пакеттелген. Мындай болуп мына кант. Мына кант караңыздар, зыңкыйып калган. Мына да окшош размерде чыкты мына. Мындай болуп. Өз негизи ушунда бир пакет канча болот базарда? Ушундай ак канттарды 110 сом. 110 сом экен. Билгенде билесиздер, комментарийге жазыңыздар мына. Эми биз азыр сурадым Мустакеден, негизи актап атабы болот бекен ушул ишти кылса деп ачыгын эле айттым. Болот экен мына. Караңыздар, ушундай канттарды чыгарып, айрыкча жана айтып кеттим го, өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан шакардан жасаса жакшы экен, ошону жакшы алышат экен мына. Эми муну көргөндөн кийинчи бардыгы эле кызыгат экен мынтип алып. Жөн эле алып оозуңуздарга салып жей бере турган экен да. Караңыздар. Төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар. Мына ушул аппарат мына. Биздин бүгүнкү жарнамабыз ушул аппарат сатылат деп чыкканбыз мына. Дагы алуучулар болсо, дагы жасап беребиз биз мынакей. Ушундай аппараттарды Мустакебиз жасап сатууга чыгарып жатат. Бул жакта мына миксер мынакей, караңыздар. Мынакей. Чалыңыздар, ушундай үйдө иштерди жүргүзүңүздөр, байыңыздар, өндүрүш жүргүзүңүздөр. Телефон, Instagram, TikTok, Россия, Европа, Англияга барып, Полияда иштеш керек, Купунайда иштеш керек деп. Эмне дедиңиз, Стаке? Ушул жерде ишти жүргүзүңүздөр. Анча-мынча кемчиликтер мындай бир жагында түшүндүрө алган эмес болсом, себеби өзүм да биринчи жолу көрдүм. Төмөндө телефон номерге чалыңыздар, өзүнүн ээси ушул Стаке өзү сиздерге баардыгыны чукур түшүндүрүп берет. Бизге да катталыңыздар, ушундай пайдалуу жарнамаларды көп чыгарабыз.